Ассаламу алейкум жамаат, мына атамекендик таксини колдоп коелу. Мен атайын экономду да кошуп киргиздим. Эконом, комфорт плюс. Азыр мына экономдон заказ келди. Алып барабыз. Экономдон болсо дагы өзүбүздүн отечественный таксопарк деп Нави таксини колдоп иштей берели. Потому что булар өнүккөн болсо реинвестиция кылып акчасын кайра приложениясын оңдогонго, ошибкаларын оңдогонго, ошол программисттерге кийин айфонго дагы иштей турган кылып чыгарышат приложение. Ошон үчүн азыркы болгон кыйынчылыктарга карабай баарыбыз чогуу иштеп колдоп коелу. Нави таксини кеттик андай болсо биринчи заказга. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, Навиде посадка 100 сом экономдо дагы. Ошондой Яндекстикинде 40 сом болсо, мында 100 сом. Плюс 60 коэффициент менен алганда эле да, нормально. Так, мына Навиден заказ 254 сом чыкты. Адреси Чыңгыз Айтматова проспект канча бирдемке деген номердин ордуна Төрөкул Айтматова деп туруп ошол номерди коюп коюптур да. Анан сурасам, ошол жана политех жака дейт. Анан ал жак Чыңгыз Айтматова болуш керек болчу да, эжеке. Сиз Төрөкул Айтматова Восток 5 коюп коюптурсуз десем, чын эле дейт. Приложениясына кирип өзүм точкасын алмаштырып бердим. Точкасы негизи алмашпайт экен да. Добавить остановку кылат экенсиң. Добавить остановку кылып уже кошкондон кийин анан кайра ошол эки точкага киргенде удалить деген чыгып калат экен, экөөдөн бирөөсүн. Ошондо тандап туруп кайсы точканы удалить этишиң тандап койсоң, тандап туруп окейди басып койсоң удалить этилип калат экен. Ошентип 254 сомго келдим. Бул жака политех жака жана Үсөнбаевадан 250 которуп койсоңуз болот дедим. 250 сом которду. Мына Навиден биринчи заказды кылдык буюрса. Эжекеге да айттым, эжеке колдон келишинче Навиден заказ бере бериңиз, биз деле колдон келишинче иштей берели деп. Атак Нави жөнүндө деле сүйлөшүп келдик да. Негизи Навиде кыйын дейт, приложениясынын ошибкалары көп дейт, катып калат андай мындай деп. Ой эжеке, бизге деле водительдерге деле кыйын негизи приложениясы, водительский деле. Бирок мен деле ошо көп жылдан бери Яндексте иштейт болчумун, бирок эми өзүбүздүн атамекендик таксопарк болгон үчүн өзүбүздүкүн колдоп коелу дедим да. Бир аз болсо дагы колдоп иштеп тура берели, чыдап. Анан ошентип биз силер заказ бере берсеңер, биз иштей берсек, ошентип кичинеден компанияда акча чогулат. Анан ошол акчаларын буюрса дагы өнүккөнгө реинвестиция кылат дагы. Анан ошентип көчүп барат буюрса түзөлөт дедим. Ошондой негизи эле. Анан мамлекет тарабынан дагы мындай көңүл бурулуп, именно мамлекет дагы жардам берип, мындай акча жагынан, финансирование жагынан жардам берип койсо негизи жакшы болмок да. Өзүбүздүн такси, өзүбүздүн атамекендик такси болуп Кыргызстанда иштесек сон болмок. Көп акчалар Россияга чыгып кетпей. Эми Россия налог төлөп атат. Россия эмес, Яндекс компаниясы налог төлөп атат бизге. Бирок налог төлөгөнүндө 2%, 3%, максимум 4% доходунан болушу мүмкүн. Ала Кыргызстандан, например, 100 сом алып чыгып кетип атса водительдерден, ошол 100 сомдон 2 сом, 3 сом государство налог төлөйт да. Ар бир водитель күнүгө эле 1000 сом берет. Жок дегенде Яндекске, таксопарктан сырткары стабильный иштегендер. Ошол 1000 сомдон бери болбогон эле мизерный налог төлөйт да. Андан көрө ошол 1000 сому биздин мамлекетке, өзүбүздүн экономикабызга калып, өзүбүздүн өлкөбүздө калып, анан ошол акчалардан налог да төлөнөт, еще биздикилер деле төлөбөй койбойт да, биздикилер деле налог төлөйт. Ошондо башы сон болмок да. Ошол акчалар өзүбүздүн таксинин өнүккөнүнө, өзүбүздүн налогубузга баары өзүбүздө калмак. Яндексте болгондо только налог эле калып атат, бизде калгандары 97% чыгып кетип атат. Анан Навинин комиссиясы дагы аз да, 10% эле общий. Например, Яндексте 20% болсо, грубо говоря, Навиде 10%, ошондо 2 эсе аз болот комиссиясы. 2% 2 эсе аз. Например, 100 сомдук заказдан Яндекс 20 сомун алса, Нави 10 сомун эле алат комиссиясына. Бирок ошол 10 сом баары толук түрдө Кыргызстанда калат. Налогко кеткен налогко кетет Кыргызстанга. Анан пайдасы деле Кыргызстандын экономикасында калат.
Кыргызстандын өнүгүшүнө салым болот дегендей. Ошондуктан жамаат Яндекске совсем иштебей койгула дебейм. Мен деле Яндексте иштейм, Навиде деле иштейм. Бирок мисалы үчүн час пиктерде, эртең мененки кечки час пиктерде именно Навиге басым жасайлы иштегенге. Заказ болсо сразу алып барып кечикпей кылып туралы. Ушинтип акырын-акырындан буюрса приложениялар да оңолот, заказдар да көбөйөт. Буюрса клиенттерге анан айта берели, жакшылап реклама кылып түшүндүрүп. Приложениеде вакытынчалуу ушундай каталар бар, бирок ал проблемалар чечкенге көп суммада акча керек. Ошол көп суммадагы акчаны Нави компаниясы чогултуш үчүн ошо заказдар көп болуш керек. Заказдар көп болсо акча түшөт, ошондон проценттери. Ошол түшкөн акчаларга кайра реинвестиция кылып, ошол функцияларды кошушат, программисттерге акча төлөп. Деп ошолордун баарын клиенттерге туура түшүндүрүшүбүз керек да биз да. Ошон үчүн ар бир түшкөн клиенттерге ошолорду жакшы сүйлөшүп, түшүндүрөсүңөр, бизден да көп нерсе көз каранды да. Ошондуктан час пиктерде, эртең мененки кечки час пиктерде Яндексте өчүрүп туруп колдон келишинче Навиден алганга аракет кылабыз. Тем более ценасы Яндекстики менен бирдей эле чыгат, даже кээде көбүрөөк деле чыгышы мүмкүн да. Яндексте коэффициент жок болгондо Навиде коэффициент деле жок негизи, бирок Навиден алганда посадкасы кымбатыраак да. Ошондо экөөдө почти бирдей чыкканын элестетип коелу. Мисалы үчүн 200 сом тияктан, 200 сом бияктан чыкты деп коелу. Ошондо Яндекс 20% алганда, Нави 10% алганда силерге Навиники выгодно болот. Ошол 10% лишний кетпейт силерден. Ошон үчүн Навиге басым жасап, колдон келишинче иштей берели. Яндекс менен совмещать этип пока что. Буюрса ушинтип акырындан толугу менен өтөбүз Навиге. Мына жамаат Навиде деле кэф бар экен, көрдүңөрбү? Биякта деле коэффициент менен иштесек болот экен. Буюрса биякта заказдар көбөйүп калса, тоже коэффициент күйүчтүү экен, нормально. Только фиолетовый эмес, биякта көк цвет. Анан мондай бонустар, целдер да бар экен. 10 заказ кылып койсоң, 500 сом кошуп беребиз деген. Так, азыр бул диванды кылат экенбиз, химчистка. Монда уктай турганы менен чогуу. Так, баштайбыз анда. Азбенче сухая чистка, потом уже влажный. Мына кирдеп калган диван. Дай 5. Ай, молодец. Могу окшогон пятналарын азыр алып алабыз. Бул жакта, именно ручкалардыкын. Бул жакта. Анан бул жакта. Калгандары тамак аштын пятналары экен. Бул жак сразу бир кылганда кетти. Но бир вата менен эле. А бул жерде кичинекей эле точка. Еще до конца кеткен жок, азыр көрүңөрбү. Бирок аябай көп сыя чыкты. Бул жака прям куюлуп кеткен экен да, жана ручканын сыясы. Бул жактагы деле оңой кетти. Именно могул аябай ичине сиңип кеткен экен ручка. Арты ачылып, анан төгүлүп ичине чейин сиңип кеткен окшойт. Улам тазалаган сайын чыгып баратат. Мына бир кичинекей точкада аябай көп чыкты. Бул акыркысы, последний штрих. Эми общая мойка. Так, Навинин рекламасын Инстаграмдан көрүп калып, жаздым жанагы машинанын рекламасын. Азыр көрсөтүп кой, мына мол реклама. Кайсынысы чыкты? Мол.
Нави такси заработок 70 миң сом, электромобиль под зарплату деген чат WhatsApp деп ссылканы басып өттүм. Анан именно ушул вопрос боюнча жооп берген специалисттерине барат да WhatsApp-ыначы. Анан мага жооп беришти. Вас интересует аренда или выкуп? Также есть сменная работа 50/50 на электромобилях. То есть аренда бар экен, анан выкуп бар экен, анан сменная работа 50/50. 4 миң көтөрсөң 2 миң алып келесиң. Меня все интересует. Можете рассказать подробнее про все три дедим. В аренду, если хотите приобрести, необходимо оплатить депозит 10 тысяч. Минимальный срок работы в Нави – это 1 месяц. Машины есть, электромобиль по 1500, Соната по 1600. Под выкуп, если хотите, вам необходимо будет оплатить годовую страховку 40 тысяч, но это не входит в общий счет машины. Есть электромобиль по 1400, Соната по 1600 и по 1700, если под выкуп. С Тундук документы подойдут. Только если вы хотите под выкуп взять, вам необходимо, чтобы у вас был поручитель с чуйской или же городской пропиской. 50/50 это вы будете работать на наших электромобилях. Утром забираете машину полную с нашего офиса и вечером оставляете обратно же в офисе. Все расходы, все доходы мы делим пополам, 50/50. Аренду не оплачиваете, и комиссию вы не будете оплачивать. Анан сурадым. А когда 50/50 комиссию парка вы оплачиваете, да? Там же два вида комиссии. Парк и Нави. На 50/50 комиссии нету, мы оплачиваем. Дейді. График какой будет на 50/50 десем? Свободный график. Вы можете работать утром или ночью, дейді. Утром же кешки сменада. Күндүзгү же түнкү смена экен да. В среднем сейчас сколько общая сумма, общая касса водителя за 12 часов работы примерно? И сколько заказов делает? Десем, больше 10 заказов в среднем. 4000 в среднем, дейді. Понятно, какие документы нужны, чтобы устроиться. Еще когда будем работать, можем самостоятельно в парк выбрать десем, түндүк 10 тысяч сом дейді. Мен, например, бул жака ошол олордун электромобилин алып, өзүм наглядно текшерейин дедим да, потому что мен баягыда таксопарктардын группасынан сурасам Навиден. Система распределения заказов кандай, мисалы үчүн өзүңөрдүн машиналарыңарда преимущество барбы десем, жок, система баарына бирдей заказдарды чытайт. Ким жакын болсо ошол заказды алат деген жооп беришкен да. Бирок бул жерде бул маалыматка мен толук ынанган эмесмин. Себеби уже билинген да, көп водительдер, айдоочулар байкаган. Навидин өзүнүн машиналарына заказдар көбүрөөк биринчи очередь берет деп. Ошондуктан мен өзүм текшерип көрөйүн деп атам. Навинин машинасын алып, аларга арендага да эмес, выкупка да эмес, 50/50 просто сменага чыгып. Аны текшерип көрөм. Мындай иштегенден караганда заказдар мындай по ощущениям көбүрөөк болот экен. А мен өзүмдүн паркымды желательно тандап иштешим керек. А эгерде булардын машинасын алып иштегенде сменамен, эгер парктын дагы Навиң да жок болуп калса комиссиясы, значит булар өзүнүн машиналарын заказ берген болот. Өзүнүн машиналарына көбүнчө заказ берген болот да, ал жакта комиссиясын жок кылып коюп элечи. То есть парктын да комиссиясы жок болот, Навиң да комиссиясы жок болуп, анан өзүнүн машиналарына приоритет стопудово берише турган болуп калат да. Себеби машинанын арендасын чыгарыш керек, өзүнүн машиналары иштетиш керек, выкупталар выкупун төлөш керек дегендейчи. Ошон үчүн текшерип көрүш керек. Анан айтым, я снимаю на YouTube видео про работу в такси и доставке, показываю коллегам разные способы работы на аренде, на своей, на проценты и так далее. Хотел бы снимать на Нави такси. И на Нави такси. Для таксоблогеров нет у вас предложений, десем? Здравствуйте, уточню. Ожидайте, пожалуйста. Сейчас сотрудничаем и рекламируем таксопарк Яндекса. Скоро контракт закончится. Они заинтересованы, чтобы продлить. Но мы хотели бы рекламировать нашу местную службу. Хорошо, я уже передала в отдел маркетинга, они свяжутся с вами.